Арваңыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр, коомдук биринчи каналы сиздердин назарыңыздарга бильярд боюнча кызыктуу делген Шоу Тайм же болбосо бильярд чыганы деп аталган чыгармачыл адамдар арасындагы кызыктуу мелдешти көрүүгө чакырып өтөт. Азыр сиздер көрүп тургандай, катышуучулар арасында чүчү кулак кармоо иш тартиби орун алууда. Жогорку кеңештин депутаты Турсунбай Бакир уулу чүчү кулак боюнча өзүнүн атаандашы катарында жарым финалга күмөндөр Абыловду тандап алууда. Ал эми бул кызыктуу оюнду баштан аяк баяндоо үчүн бизге Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген машыктыруучусу, Кыргызстан курама командасынын башкы машыктыруучусу Каныбек Дүйшөбаев агабыз жардам бермекчи. Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр? Ооба, Каныбек агабыз өзү чүчү кулакты карматып, азыр эми кезек Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Бекборбиев өз бактысын сыноодо. Алар тешел түрдө Эшенкул Барбиевке туш келип олтурушат. Өсө саналуу мүнөттөрдөн кийин кызыктуу делген тыл чайнашка ортоктош болобуз десем дагы жаңылган болбойбуз. Месе биз менен боло туруңуздар. Чүчү кулак чатак түштү. Аябай чатак түштү. Эми бардыгы өтө мыкты оюнчулар, сөзсүз түрдө. Эми оюндун кандай тамаша түрү болбосун, шоу болбосун, оюн болуш керек, жакшы оюн болуш керек. Ар бир оюнчу утам деш керек, утулам деп ойнобойт. Анда оюндун кызыгы болбойт. Но ошондой болсо эми аракет кылалы. Бек дегенем бек. Но бектен бекинип отуруп бир аракет кылабыз эми буюрса. Ушул атаандашыңыздын мындай бир артыкчылык сапаттары болсо белгилеп өтсөз, эмнеси менен күчтүү, анан кандай оюнду? Биз ойногон ошол 15 жылдык мына спорт ортосундагы чоң бильярдный клубда эмгектин чоң оюнчу экенин баарыбыз жакшы билебиз. Оюнчу катарында, өнөр адамы, инсан катарында, айтылуу таланттуу адам катарында катуусу элебиз. Аны оюнун ошол деңгээлде катуусу элебиз. Чындан эле биз баягы айылдын деңгээлинде өсүп, ошол самоучка деп коелу, өзүбүздүн аракетибиз менен болсо, бул киши теориясында, практикасында кошо алып келгенде, ошон үчүн мугалимден кадимкидей алган, сабак алган, анан көп тажрыйбасы бар. Чындан эле күчтүү. Эми буюрса, эми ал оюн көрсөтөр, эми баягы олимпийский стандарт болбогондон кийин шар тоголок. Кандай тоголонуп жатат, болгон аракетибиз менен бирок ийгилик каалайм. Бул жерде оюнчулардын бардыгы бири-бирин билишет. Эч кандай деле бири-бирине сырлары жок, эч кандай мындай орусча айтмакчы сюрприздер жок. Бирок эң эле эмеси, мен 1-2 айдан бери ойнобой жүрөм. Анан ошондуктан кичине баягы оюнум өзүм ойлогон деңгээлдей болбой калышы мүмкүн деп атам да. Анан кийин бирок аракет кылабыз биз да. Ушул атаандашыңыздын мындай бир көзгө басар артыкчылыктары бар, ошону бир айта кетсеңиз. Артыкчылыктары бул жанагы чужой шарды, бөтөн шар деп коебуз го, бөтөн шарды жакшы урат. Өздүк шарды деле жакшы эле ойнойт, бирок баягы артыкчылык ошо бөтөн шарларды жакшы ойнойт да. Ушул бир аз алсыздык эмнеден жазып коюшу мүмкүн атаандашыңыз? Эми эчким кичине мындай жат ойнойт да. Мен ошондон колдонуп кетиши мүмкүн да. Эгер колдонсом да, колдондурса. Шап кеттик эмесе, урматтуу телекөрүүчүлөр, чүчү кулак боюнча Кыргыз Республикасындагы тамадалар борборунун төрагасы Эшенкул Барбиев, Кыргыз Республикасынын эл артисти, оюнчу жана аткаруучу Бекборбиев менен 2 жеңишке чейин өз күчтөрүн сынашат. Сиздер көрүп турган көз жоосун алган Соңкөл бильярдтык клубу байкалгандай нагыз кыргыз жыттанган биринчилерден болуп курулган бильярдтык клуб десе дагы жаңылган болбоймун. Азыр эми оюндун шарты боюнча тараптар шарды тоголотушуп, кимдин ташы ошол үстөлдүн курбусунан кайтып азыраак аралыкты түзө алса, анда ошол биринчи баштайт. Бул жерде Бекборбиев бул жаатта мыкты болуп чыкты, бирок биринчи соккуну аткаруу кезеги Эшенкул Барбиевке берилип олтурат. Эмнеликтен улам, Каныбек ага, түшүндүрө кетсеңиз? Бул баягы эки шутташты
жүгүрткөндө кимдики бортко жакын калса ошол урмак. Анан бул жерде дагы ошо передача деп коет да, мындай ударды берип коймою бар да. Анан ошол себептен передавать этип койду окшойт. Бек мырза демек айкөлдүктү көрсөтүп, баягыл өзүнөн туп-тура 8 жашка улуу болгон атаандашына биринчи соккун аткаруу мезгилин бергени менен өзүңүздөр көрүп тургандай өздүк ташты бурчтагы тор баштыкка түшүрүп атаандашын кайсы бир деңгээлде ыңгайсыз абалга кептеп койгондой байкадыңыздарбы? Чүй дегенде эле Бек Борбиев эсепти өз пайдасына жазып баштады. Кандай чеберчиликте аткарылган сокку? Кандай ага? Бул эми эң жогорку деңгээлде десек болот. Буну баягы өздүк шарды ушундай сезүү эмеси менен келип туруп түшүрдү. Аябай жакшы түшүрдү негизинен. Анан баягы биринчи түшүргөн шар негизи кыйыныраак болот да. Мага карабай Бек түшүрдү биринчини. Жакшы салды. Ооба, кезектеги өздүк ташты ортоңку тор баштыкка түшүрүүгө болгон аракет ошентсе дагы бул жолкусу оңдой берди болуп чыккан жок. Демек кезек Эшенкул Барпиевке берилмекчи. Дагы бир жолу кайталоодан көрүп алмакчыбыз. Эмнеден жазып кетти деген дагы суроо туулат. Бул азыр кичине жукарак тийип калды, жукарак атып алды да. Анан кичине эме кошуш керек болчу, баягы шарды чимирип атса түшмөк, отскок деп коет баягы шардын эмесин. Ошону колдонгондо түшмөк шар. Кичине жукарак атып алды. Кийинки кезек Эшенкул Барпиев агабыздыкы болду. Ал дагы кантайча толкунданып жаткандыгын жүзүнөн жакшы окуп билүүдөбүз. Дегинтесе качкандагы Кудай, кубалагандагы Кудай деп коет демекчи. Азыр эки биздин катышуучубуз тең чоң ойго батып турат десем дагы жаңылган болбойбуз. Ооба. Бул эми бильярд спорту туурасында айта турган болсок, Москва пирамидасы деп аталган спорттун эрежеси боюнча оюн өтүүдө. Жалгыз кочкул кызыл түстөгү жумалак таш менен бардык ак түстөгү таштарды эреже боюнча кимиси биринчи болуп 8 ташты тор баштыкка түшүргөн болсо, ошол тарап жеңишке жеткен болот. Жалпысынан 2 жеңишти камсыздоо кажет. Эшенкул Барпиевдин ортоңку тор баштыкка өздүк ташты тоголотуусу жана өзүңүздөр көрүп тургандай тор баштыктын босогосуна барып кептелип кала бериптир. Баракелде. 2-0. Ошентип Бек Борбиев өзүнөн кыйла улуураак келген атаандашынан алдыга озуп баштады. Мындан алдың катышуучулар өзлөрүнүн атаандаштары туурасында аябагандай жалындуу пикирлерди айтып өтүштү. Буларга сиз макулсузбу жана кимисинин буга чейинки бильярд үстүндөгү ийгиликтери сизди мындай бир эсе таң калтырып, бир эсе кубантып келет? Кандай ага? Негизинен бул жерде катышып аткан биздин катышуучулардын баарынын деңгээли жакшы негизинен. Анан баягы Эшенкул Барпиевдики баягы бөтөн шарды жакшаткан эмеси бар. Бали. 3-чү таштын сүрөтүн Бек Борбиев айта буйта дегичекти болбой эсеп тактасына тартып кое алды. Албетте, бильярд спорту биринчи кезекте көздүн майын көбүрөөк алат. Бул жерде жөн гана убакыт өткөрүү эмес, бул спорттун түрүндө көз менен көрүүнүн жөндөмдүүлүгү жогорулап, ошондой эле спортчунун дагы тулку бойду түз алып жүрүүсүнө чоң таасир берерин дагы айтып өтсөм ашыктык кылбайт. Кезектеги бөтөн ташты ортоңку тор баштыкка тоголотуу аракети жана биз көрүп тургандай бычак сырты гана тактык жете бербей калыптыр. Негизинен Бек Борбиев бул негизинен өздүктү да бөтөн шарды да экөөнү бирдей алып жүрөт негизинен. Аябай кылдаттык менен ойнойт да. Аябай жакшы ойнойт негизиненчи Бек Борбиев. Азыр биз Эшенкул Барпиевдин аткаруусундагы бөтөн соккусу карасаңыз дээрлик ортоңку тор баштыкка жумалак таш орун алгандай таасир калтырган, бирок ардан бери чайып алып босогодо гана кала бериптир. Азыр эми Бек мырзанын кезектеги
өздүк таш менен болгон ойноо аракети. Анткени менен бул оюндун жобосун түшүндүрүп өтөлү. Каныбек ага Москва пирамидасында жаңы эрежелер киргизилгендигин дагы билебиз. Ошентип бек кечиресиздер Эшенкул Барпиев дагы төл башы орун алып, өз эсебин ачып, эми жалпы сандык катыш 3-1 астыда азырынча Бек Борбиев дагы бир жолу Эшенкул Барпиевден бөтөн ташты жогорку күч менен ныгыра киргизүүсү эмнеден кабар берет? Бул негизинен жана айтып кетти элем го, ошо баягы бул бөтөн шарды негизинен жакшы атат. Эшенкул баягы көрүп жүрөбүз, тиги бул жакшы ойнойт, өз дагы айтып кеттим, ошол себептен салды, жакшы салды. Өздүккө кичине аксап калат да ошондой. Бул эми баягы сиздин баамыңыз дагы. Менин баам ооба. Эми эки атаандаштын таржымалы туурасында айта турган болсо, Эшенкул Барпиев 1961-жылы Талас облусунун Айтылыш Шекер айылында туулган. Азыр эми Бек Борбиевдин ортоңку торбаштыкты камалоосу баракелде. 4-түнчү таш кудум үйүнө киргендей барып, ортоңку торбаштыктан орун алып, эми Бек Борбиев байкадыңыздарбы? Жүзүнөн эч кандай бир толкундануунун, же болбосо машыр болуп кубануунун дагы кенедей дагы изин көрө албай келебиз. Кайрадан бурчтагы торбаштыкты камалоосу. Албетте, жөнөкөй көз менен эмнеден жазгандыгын айырып билүү кыйын деңиздерчи, кайталоо бизге жардамга келмекчи. Каныбек ага эмнеден жазатайды, Бек мырза? Мындайча айтканда, чужойду тагаткан жок, борт перерезке кетип калды, негизинен перерезке. Өтө кесип жиберди. Өтө кесип жиберди да, кесип жибергендиктен түшпөй калды. Ал жерде Эшенкул мырзага жакшы таш оңунан чыга берген экен. Бул эми бөтөн таш деп аталат. Жөн гана бул ташты кийирбестен ошондой эле өз кезегинде мына бул негизги сакасы эсептелген кызыл кочкул ташты кайрадан ыңгайлуу өңүткө чыгаруунун өзү дагы чоң татаалдыкты жаратат эмеспи? Ооба. Негизинен бөтөн шарды атып чыгарыш өтө татаал. Бөтөн таштан кийин коем деген жерге ортого чыгаруу чындап эле. Негизи эле бүт жакка шарга, бөлөк шарга чыгарганга өтө татаал да. Ошентип эсеп 4-2 жана Бек мырзанын өздүк ташты бурчка чимирип гана кийирип коюу аракети оңунан чыккан жок. Анткени менен бул Москва пирамидасы. Ошол эле американка деп аталган спорттун түрүнө караганда алда канча татаалыраак. Кайрадан Эшенкул Барпиевдин өздүк таш менен ойноосу бул иреттагы өзүнүн жемишин бербей, эми кезек Бек Борбиевге берилип отурат. Эшенкул Барпиевдин бильярд менен ойногонуна шугулданганына 28 жыл болсо, Бек Борбиев 20 жылдан бери бул оюнга өзүнүн көпчүлүк убактысын коротуп келет десем дагы туура болот. Азыр эми өзүңүздөр көрүп тургандай биринчи жарым финалдык ойнубузда эсеп 4-2 жана сокку атуу кезеги Эшенкул Барпиевде баракелде. Мына мындай өздүк ташты артты көздөй чимире бурап торбаштыкка кийирип коюу бул канчалык чеберчиликти талап кылат? Эми буну мындай ыкманы көп эле адам колдоно бербейт. Бул негизинен жакшы колдонулду. Мына азыркы Эшенкулдун аткан шары аябай жакшы деңгээлде аткарылды. 4-3 урматтуу телекөрүүчүлөр, азыр эми Эшенкул Барпиев көз жоосун алган иштиктүү шарына уда 4-түнчү ташты жаратуу менен атаандаштан өксүп калбастан алдыга озуп чыгуу аракетин жакындан көрүп баштады. Ооба, эми гана Эшенкул агабыздын жүзүнө кызыл жүгүрүп баштагандай,
Жана анын кезектеги бөтөн ташты чабуулга өтүүсү Аппали удаасы менен 3 ташты тор баштыкка тушту. Мындай бири-бирине шай келген атаандаштын арасында аябай эле кыйын экенин көпчүлүк бильярд спортчулары жакшы билишет. Себеби акыркы мезгилде дал ушул спорттун түрү боюнча өлкөбүздө өзүнчө эле бир дүң болууда десем дагы жаңылган болбоймун. Себеби былтыркы жылы көңүлсүздөр жакшы билесиздер, биринчи рет бильярд боюнча дүйнө чемпионаты борборубузда өтүп, анын ургаалы дагы жөн кетпегендигин айтып өтсөк ашыктык кылбайт болуш керек. Эми гана бир аз жазайын деп койду окшойт. Анткени менен бул бучту камалоосу дагы аз жерден калды көрүнөт Каныбек ага. Бирок негизинен мындай шарды ойноого болбойт болчу. Баягы чабуулга өтүү деп аталат. Чабуулга өтүү бул негизинен өтө татаал шар болчу. Азыр Ишенкулдун соккусундагы удар. Бирок жакындады. Азыр Бекборбиев көмөкчү таякчанын жардамы аркасында эсепти тең салмактап, андан кийинки сокку аткаруу мүмкүнчүлүгүнө ээ болууда. Жоо боюнча ал кызыл кочкул ташты борбордук бөлүктүн жарымынан каалаган жеринен коюп, андан ары оюнду улап берсе болот. Чагымда азыр өздүк ташты бурчка ойнойт шекилдүү. Бекборбиевдин аткаруусундагы мүмкүнчүлүк. Ооба, негедир бул сапар таш уяга барып таасын түшкөн жок. Буга себеп Бек мырзанын толкундануусубу же дагы бир алешемдик орун алып калдыбы? Кичине жукараак атып алды болгону. Жукараак дегенибиз жайыраак, акырыныраак тийгизип калды. Ооба, жукараак деген баягы катыраак атканда берки бортко тиймек, жай атып калды, тиги бортуна тийди. Ошон үчүн баягы керектүү чимирик болбой калды да, баягы чимире албай калды. Биз айтып оозубузду жыйгычактуу болбой, Ишенгул Барпиев чындап эле Бек мырза өзү айтмакчы, анын бөтөн таштары кудум үйүнө киргендей эле радио башкаруу менен жөнөп берип, учурда эми 6-5 жанаrak деле утулуп жаткан Ишенгул Барпиев эми бир таш алдыга чыгып олтурат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер коомдук биринчи каналда өтүп жаткан Showtime бильярд чыгааны деп аталган элибизге эмгеги менен таанылып калган инсандар ортосундагы бильярд спорту боюнча кызыктуу мелдештин биринчи жарым финалына ортоктош болуудасыздар. Бек мырзанын дуплет деп аталган ыкмасы өз жемишин берип, эми эсеп кайрадан тең-метең болуп олтурат. Şu duplеттин татаалдыгына дагы токтоло кетсеңиз, Каныбек ага. Негизинен бул оюнда дуплет деген негизинен атылбайт. Бирок тобокел да негизинен атылбайт. Бирок булар колдонду, жакшы деңгээлде колдонду. Азыр Бекборбиев аябай жакшы атты. Дуплет эки бортко тийип келип туруп түшүрүп атат. Аябай чоң өйдө деңгээлде аткарылды. Билесиздерби, чебер оюнчу дуплет менен оюнду тамамдайт деп айтып коюшат, бирок биз көрүп турганда эсеп 6-6 жана эмне болуп кетти, Каныбек ага? Буну баягы дурактык бортунда чек. Адашкан таш, ооба. Бирок айтып коюшат эмеспи, жолдун болушу татыктууну көздөй жылат депчи. Ооба. Ким билет, балким баягы эме кетип атат да, фарттык бортунда. Ооба, дагы бир жолу көрүп алалы. Бул эми ойдогудай соккудун изи керек болчу. Муну 1000 жолу атса, анын бирөөсү гана түшүшү мүмкүн, туурабы Каныбек ага? Жок, эми баягы түшөт. Атайын атылган шар эмес да, бул эми баягы азыр атылган шар. Ооба. Мына бул таш менен Бекборбиев жазайын дебегенде анда биринчи оюнду ала салдырып кетмек. Азыр эми Ишенгул Барпиев дагы бир аз ой басып калгандай. Кандай дейсиз, Ишенгул агабызды? Эми баягы кууп жетип
бир эме алдыга чыгып кетти эле, анан кара Бекборбиев өзүнүн эмесин колго алып кайра ашып кетти. Ошодон кийин кичине эметип калды баягы сүрдөөнүү кичине. Спорттук тил менен айтканда мандраж деп коюшат, бирок бир аз толкундануу, тайсалдоо. Толкундануу болуп атат. Мындай караганда оюну менен, бирок бул жерде ар бир катышуучу дагы элдин алдында утуп алсам деп ак эткенден так этет да, туурабы? Ооба да. Кезек Бекборбиевде. Ооба, мындай өздүк ташты бурчукка тоголотуп кийирүү алда канча татаал. Муну бильярд тилинде француз деп дагы атап коюп жүрүшөт. Француз деп аталат негизи. Ооба. Анткени Францияда биринчи дал ушул ыкма пайдаланылган. Эшенгул Барпиев. Анын кезектеги аткаруусу. Ооба. Негизи бөтөн ташты жогорку кубаттуулук менен аткарышат. Бул эме аябагандай туура эме кийинки атаандаштарды өзүңүздөр жазбай тааныдыңыздар болуш керек. Алар дагы бул оюндан кийин өз чеберчиликтерин сынап өтүшөт деңиздерчи. Ооба, Бекборбиевдин дагы колу акыркы мезгилде бир аз диртетип кетти окшойт. Өтө эле жука. Өтө жукатып алды, ооба. Өзүңүздөр көрүп атасыздар. Кезек Эшенгул Барпиевде. Баракелде. Эсеп 7-7, демек эки атаандаш бири-бирине дээрлик шайма-шай жана азыр билесиздерби, эгерде эле мына бул таштан кийин Эшенгул Барпиевге дагы кыйла ыңгайлуулук дагы түзүлүүдө. Азыр ыңгайсыз ташын алып салат дагы, ал өздүк ташты бурчукка таасын кийрисе, анда биринчи оюндо бөктөрүп кетүүсү дагы толук ыктымал. Ооба, айтылгандай эле үстөрдүн курбусундагы ташты алып коюп, ыңгайлуу өздүктө ойноонун аракетинде. Жакшылап көрүп турмакчыбыз. Ооба, бир аз гана ийненин көзүндөй болгон тактык жетишпей калды көрүнөт. Кандай дейсиз? Ортого багыттоо канчалык татаал, канчалык ыңгайлуу дагы? Татаал, бирок ойносо болот, түшүрсө болот. Туура колдонду. Баракелде. Будан азыр кичине катыраак атканда болбой калмак. Ооба, ортону көздөй ташты тоголотууда өтө жай жиберүү зарыл. Бирок бир жагы бар, эгерде таш түшпөй калса да атаандашка кыйла зор ыңгайлуулук түзүлүп калмак. Дагы бир жолу көрүп алмакчыбыз. Байкадыңыздарбы? Кичине эле изи, соккунун изи өзгөрүп кеткенде анда мына бул ак түстөгү таш босогого кептелип тура бермек. Ошентсе дагы биринчи оюндо Бекборбиев агерегиш адал күч менен утуп кетти десем дагы жаңылган болбойбуз. Ошентип биринчи оюн 8-7 эсебинде Бек мырзанын пайдасына аяктады. Ал эми биз биринчи оюндан кийин ар бир чебер аттарылган соккулар кандайча жүзөгө ашырылгандыгына ортоктош болуп өтүп, экинчи оюнду дагы сиздер менен биргеликте күтүп алмакчыбыз. Өзүңүздөр көрүп тургандай, биринчи оюн аябагандай айырышкан мүнөздө орун алып, жыйынтыгында зордун зору дегенде гана Бекборбиев атаандашынан мыкты болуп чыкты. Жанагыл адашкан таш Бек мырзага канчалык жардам берип кетти деп ойлойсуз? Бекке аябай жакшы көп неме жардам берип кетти. Өзүңүздөр көрүп атасыздар, мына азыр ошо шаардан кийин эле кайра эметип анан кийин Эшенгул жаңылгандан кийин мына эң акыркы атылган аябай тактык аткарылды. Ошонун негизинде жеңишке жетишип отурат. Биз дале болсо Шоу-тайм бильярдчыганы атанган элибизге эмгеги менен таанылып калган инсандар арасындагы кызыктуу телетолбоорго назар салуубузду улап келебиз. 2 жеңишке чейин созулчу бул оюндун экинчи партиясы бильярд тили менен айтканда алдыда 1-0 эсебинде Бекборбиев келе жатат. Бек мырзага каршы тамадалар борборунун төрагасы Эшенгул Барпиев ойноп жатканындагы көңүңүздөр жакшы билдиңиздер болуш керек. Бек мырза 20 жылдан бери
бильярд спорту менен бош убактысында шугулданып келет. Бул инсан туурасын айта турган болсок, 1969 жылы 24 сентябрда Токтогул өрөөнүндө жарык дүйнөгө келген. 2 уул, 2 кыз жана 1 неберенин чоң атасы десем дагы туура болот. Кезинде политехникалык институтту, ошондой эле искусство институтун аяктаган жайы бар. Дагы да болсо Бек Борбиев биринчи болуп оюн эсебин ачууга жетишип олтурат. Ортого чыгып калган бөтөн шар жана жогорку тактык менен биз көрүп тургандай Бек мырза 1-0 сандык катышына эсептеп айлантууга жетишүүдө. Жана Бек мырзанын кезектеги бөтөн ташты бурчтагы тор баштыкка таасын айдап кийирип, эми биз көрүп тургандай ал 2-0 айырмасында алдыга чыгып барууда. Ооба, Каныбек ага, сиз айткандай эле мейли өздүк болобу, мейли бөтөн таш болобу, Бек мырза барысын тең ойдогудай бирдей алат. аткарганга жетише алат экен. Ооба. Мына бул жерде дагы адашкан таш барып ортоңку тор баштыкка түшүп калдыбы дейм. Дагы бир жолу жакшылап көрүп алабыз. Мына бул таш кудум радио башкаруу менен жөнөткөнсү ортоңку тор баштыкка топ эте түшүп олтурат. Бул эмнеликтен улам болушу мүмкүн, Каныбек ага? Эми бул баягы жай келип түштү да, эгер кичине катыраак болгондо бул шарт түшмөк эмес, катыраак болгондо эки жай келип бузанын точкасына келгенде өзүнүн инерциясын кармай албай түшүп кетти. Эгер деле таш ортоңку тор баштыктын оозуна кептелип калгандан да Эшенгул Барпиевке дагы кыйла ыңгайлуулук түзүлүп калмак. Эшенгул агабыз жөнүндө айта турган болсок, ал бир кыз 3 уулдун атасы, 3 неберенин чоң атасы, Кыргыз Республикасынын маданиятынын мыкты кызматкери жана анын ортоңку тор баштыкты камалоосу дагы анчейин орунду болуп чыккан жок. Эмне үчүн ортого катуу атылып кетти? Демейде акырын атуу талап эмеспи? Жок, негизинен ортого кататат. Анан баягы кичине кезилип турган шар болсо, анда кичине баягы сезүү эметип туруп, анан баягы жайрак жиберген оңда. Эгер түз болсо, ката атылат негизинен. Тартылып кетти. Ал эми Москва пирамидасы мындай караганда оңой көрүнгөнү менен, урматтуу телекөрүүчүлөр, жоо боюнча байкадыңыздар, ар бир аткарылган соккудан кийин үстөл үстүндөгү 2 таш жок дегенде ошол үстөлдүн курбусуна тийиши керек, же болбосо бир таш барып 2 каптал бетте баягы жанып өтүүсү зарыл. Туурабы, Каныбек ага? Туура айтасыз, туура. Ошон үчүн жөн эле ташка тийгизип коюу эмес, ошол таштарды туура жылдыруунун өзү дагы чоң чеберчиликти талап кылып, ошондой эле мына бул очкул кызыл түстөгү ташты мүмкүн болушунча ыңгайсыз жерге, же болбосо үстөлдүн кырбусуна кептөөнүн аракетин көрүп жатканын дагы көбүңүздөр жакшы байкадыңыздар болуш керек. Бек Борбиевдин камалоосу баракелде 4-үнчү таш тор баштыкка түшкөн соң эми биз көрүп тургандай аябагандай жогорку чеберчиликтеги аткаруу. Ооба, Бек Борбиевден биз мыкты жактарын белгилеп өттүк. Ал эми алсыз жагын эмнеден көрөсүз? Каныбек ага, барбы дегеле? Жо, негизинен Бек Борбиев негизинен ушу канча мен көрүп жүрөм, ушу бильярд жагында дей көрө элекмин, что мындай начарыраак болуп ойногон, өзүн ар дайым бир калыпта ойнойт. Бир калыпта. Бул бильярд үстөлүндө адамдын мүнөзүн жакындан билип койсо болот экен, канчалык туруктуу, канчалык бекем экен деген. Анын көп нерседен билсе болот, шашып ойногондан билсе болот, баягы кеш-кештери баягы алагды болуп киргизе албай калат, шашып барып көп нерседен билсе болот. Кийинкиси бул бильярд спортунда мүнөздү калыптандырууга дагы чоң жардам берерин, ошондой эле туура чечимди кабыл алууда аябагандай чоң көмөк берерин дагы айтып өтүшүбүз керек. Жана эң башкысы бул
интеллектуалдык оюн экен, урматтуу телегөрүүчүлөр. Жөн гана көз жумдуга салып ата бербестен, акыл калчап, кандайдыр бир туура чечимге келүүнүн өзү дагы кыйын экенин жакшы билебиз. Мына биринчи болуп, мына бул бильярд кийсин, бильярд таягын колуна кармаган адам биринчи эле мүнөттөн баштап бул спорттун түрү канчалык жанга жагымдуу экенин дагы сезет болуш керек. 4-0, дале болсо Бек Борбиев алдыда, жана анын өздүк ташты бурчка камалоосу дагы оңунан чыга берген жок. Бул деген эми Эшенгул Барпиевке кыйла жакшы мүмкүнчүлүк түзүлүп калды дегенди дагы билдириши мүмкүн. Эсе Эшенгул агабыздын аткаруусу Ооба, мындай учурда кандай кеңеш берер элеңиз Кадыбайга? Мындай учурда жана айтып кеткендей, төмөндө айтып кеткендей, Эшенгулга шашпаш керек болчу, шашпай, баягы кичине өзүнө келип, баягы эметип ойносо жакшы болмок. Ооба. Бир азга дымып туруп таш торбаштыкка барып топ эте түшүп калды. Бул деңкисе оюнчунун оюнду колго алып, кармаштын жибин өз колуна алды дегенди дагы түшүндүрөт болуш керек. Себеби өздүк ташты көбүнесе сезе билүү менен гана, сезүү менен гана жөнөтөрүн Кадыбай агабыз дагы жогоруда айтып өткөн. Ошентип өнөр кесипти тандабайт демекчи. Биздин эмгеги менен элге таанылган инсандарыбыз дагы дал ушул интеллектуалдык, асыресе оюн болуп эсептелген бильярд боюнча дагы мыкты жараткан берген шык жөндөн бар экенин дагы сиздердин көз алдыңыздарда бекемдеп беришүүдө. Ооба. Мына бул таштан кийин 6-0 оюнча Эшенгул агабызга чындап эле азыр жыдыке эч нерсеси калган жок. Ошондуктан ал тоок элге бара берсе дагы болот окшойт. Же ушул 6-0 эсепте чындап эле жеңилип кала бериш керекпи? Эң негизгиси бильярд спорту бул адамды жеңгенде эле эмес, ошондой эле кантип жеңилсе дагы болоорун үйрөтөт экен кызыгы. Эч кандай бир ызы чуу салбастан баарысын кийинкиге калтырып, ошол үстөл үстүндөгү шаймандарын жыйнап, акырын гана үйгө кетүүнүн бекемдеткен. Бул оюбузду айтып болгучакты Бек мырза 7-чи ташты ортоңку торбаштыкка тоголотуп кийирүүдө. Бирок айтып коюшат эмеспи? 8-чи таш бул көп кырдуу болуп калат деп. Баягыдай жумалак эмес, көп кырдуу болуп калат деп. Ошондуктан келиңиздер эми Бек Борбиев чындап эле 8-чи ташты оңой олтон кийирип кое алабы же дагы бир чоң түйшүккө кабылат болду экен. Ушул оюнчулардын колундагы кий таягы ийгиликтин канча пайызы багынык болот? Каныга? Негизинен ар ким өзүнүн кийлери болот, өзүнүн кийи. Бул баягы ар бир эме билсе керек. Мисалы үчүн машина айдасаң деле, бир машинеге көнүп калсаң, аябай жаңы машинеге отурсаң да андай болбойт да. Негизинен ошо сыяктуу эле бул негизи кий деген бул адамдын өзү аты сыяктуу да баягы. Көнүп калат, бул көп жеңиштерге алып келет, бул негизинен көп ийгиликтерге да. Баракелде. Эшенгул Барпиев мындай караганда оюнду алдырып жибергендей таасир калтырганы менен азыр ал дагы акырына дейре кармашып үстөл үстүндөгү таштарды уламдан улам четинен азайтууда. Канчалык таш азайса, ошончолук шанс азая берет. Ташты атаандашы оңой олтон кийирүү мүмкүнчүлүгү дагы төмөндөрүн белгилеп кетебиз. Кайрадан кезек Бек Борбиевде. Жана
Бул жолку аракет эмнени берет болду экен. Ооба, 8-чи таш көп кырдуу болуп калды окшойт. Себеби мындай караганда орточо татаалдыктагы мүмкүнчүлүк болчу да, туурабы? Туура айтасыз. Азыр Ишенгул агабыз ортону эмес, бурчту камалоого алган экен. Кайрадан кезек. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Бекборбиевде болгону менен анын өздүк ташы борбордук тор баштыкка негедир таасын барып түшкөн жок. Мунун да себеби болсо керек. Баягы кичине такат карылбай калды, ошол себептен түшпөй калды. Негизинен ортого баягы чимирип, жакшы чимирип атуу керек болчу. Баракелде, ал ортодо эсеп 7-2-ни түзүп калды. Эми урматтуу телекөрүүчүлөр, бул кызыктуу теле долбоордун жүзөгө ашып калуусуна негизги себепкерлерди дагы билдирип өтөлү. Бул оюндардын өтүшүнө жакындан колдоо көрсөткөн Кыргыз Республикасынын Кыргыз Дип Сервис мамлекеттик ишканасынын генералдык директору Дүйшөн Исмаилович Ирсалиевке чоң ыраазычылык билдирип өтөбүз. Жана ошондой эле бул оюндарды өткөрүүдө мүмкүнчүлүк түзүп берген Соңкөл бильярдтык клубунун директору Бакыт Зарлыкович Мусаевке дагы тиешелүү ыраазычылык айтып өткөнүбүз ашыктык болбойт. Кайрадан кезек Бекборбиевде жана анын өздүк ташы негедир тор баштыктын босогосуна гана кептелип калып олтурат. Ооба, Бекборбиевдин маанайы көтөрүңкү, эмнеликтен экени дагы айтпасак дагы түшүнүктүү болуш керек. Анткени менен урматтуу телекөрүүчүлөр, билесиздерби, мына бул Соңкөл бильярдтык клубунда ички жасалгалоосу нагыз кыргыз жыттанып турат десем, анда аша чапкан болбоймун. Башта кандай гана клубтарга кирбе, барысы тең батыштын табитинде болчу. Эми бул жайга кирсең чынап эле накта кыргыздын боз үйүндө жүргөндөй таасир калтырат. Бул эми мактагандык эмес, болгону биринчи жолку алынган таасирлерди улам бөлүшүүдөбүз. Азыр эми кезек Ишенгул Барпиевде анын дуплет ойноо аракети. Ишенгул агабызга кандай кеңеш берип кетер элеңиз? Ушул бильярд спортунун адиси катары кандай ага? Эми негизинен баягы акырына чейин тырышуу керек. Шарт оголок. Жетишпей калды окшойт. Ооба. Эми бет күчтүүлүк кылды. Негизинен күчтүү. Ооба, урматтуу телекөрүүчүлөр, ошентип 2 жеңишке чейинки болгон оюнда Бекборбиев 2-0 эсебинде жеңишке жетип олтурат. Окуянын андан аркы өнүгүүсү кандайча болгондугун дагы өзүңүздөр жакшы көрүүдөсүздөр. Азыр катышуучулардан азын оолак сөз болгондон кийин көрсөтүүбүздү андан ары улап беребиз. Бирок чындан биринчи партия меники болчу. Мен 7-чи шарды кантып салгандан кийин 8-чи шарды өзүм каалаган жериме коргоп атпадым. Мана ошол өздүк шарым суу оюн түшкөн оюн бүтүп. Биринчи партияда Бектемир адашкан шар түшүп упай топтоп койду. Негизи кичине ошол менен 8-чи шардын тарын алдында ушул менен жыйынтык кылып партия ушул жеңишке же болбосо ошол деген турушкан барат деген бир ойду топтоп алышым керек эле да. Эми андай шарларды табай эле салып жүрөм. Ana ошол жерден калпысты кетирип алып мен өзүм кетти. Ал эми экинчи позицияда экинчи оюнда баштан бери күнү турнирде чемпионаттарда жүргөндөрдө болбосо мындай биздин деңгээлде ойногондорго бир 4 шаар атаандашын алдыга чыгып кетсе эле ушул моралдык жактан сынатышыбыз. Анан экинчиден
дагы бир адашкан шаар менен Байгөт Токтой кетти. Ада негизи чындыгын айтыш керек. Салыштырмалуу деңгээли оюнун базасы күчтүүрөөк. Ошо түшкөн программа кеп мында болбош керек. Баягы оюнчу деген аты бар болсо, жана оюнчу оюн көрсөтүш керек. Биз эми ошол катарда эле жүрүп атабыз, бирок кээ бир учурда баягы өзүбүздүн туура эмес болбосо ушул туура чечүүчү жерге келген өзүңдү бошотуп ийгениң деп аялдашчылыгың деп жакын адамдын катарында ал бир жерде болгон ушундардын топту ушу душманыңдай болбой бериш керек. Ар бир шаарга болгон күч керек эле. Эми биринчи партияда болсо башында мен бир 3 шаар киргизе алган боюнча токтоп калдым. Бешке мени кубалап жетип башып да кетти окшойт бир убакта. Андан кийин жана башында айткандай эле Бешкенин бөтөн шаарлар күчтүү да. Анан мен ойлогом бир убакта Бешкен алып кетти окшойт партияны депчи. Анан мага жанагындай адашкан шаарлар жардам бере баштады. Бир-эки жерден анан кийин ушулардын жардамы менен утуп алдым окшойт биринчи партияны. Эми экинчиде кичине мындай кийде колго отуруп кичине көнө баштап дагы эле адашкан шаарлардан да жардам беришти окшойт. Эми ушул кийинки экинчи жарым финалдык оюнда Күмөндөр ага менен Турсунбай ага ойнойт экен, ушул кимиси менен жолуккуңуз келет финалда? Эмне үчүн? Эми мен бул жерде экөө менен тең эле жолуккум келет. Эми баягы мурда бир ушундай турнир өтүп Күмөндөр байке анан кийин Күмөндөр байкенин менде кичине эсептери бар да. Анан кийин ошо эсептерин кайтарыш үчүн кайра Көкөм менен ойногонду каалайт элем. Теледолборго ортоктошо болуудастар. Биринчи оюнда Бек Борбиев 2-0 эсебинде жеңишке жетип финалга жолдомо алып олтурат. Албетте биз сиздер менен кош айтышпайбыз. Бизден кийин сөздүн көркү көрсөтүүсү туп-туура жарым сааттан кийин экинчи кызыктуу делген жарым финалдык таймашты Күмөндөр Абылов жана Турсунбай Бакир уулу ортосундагы оюнду көрүүгө чакырып өтөбүз.